Интернет аркылуу акча табуунун оңой жолу. Эвалон сайтында баары жөпүнөкөй апченде ссылка аркылуу өтүп, алгач катталыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып, жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Эвалон сайты баары Жарандык активистке кесилген иттин башын жөнөтүштү. Жарандык активист Эркежан Исаковага белгисиз адамдар кесилген иттин башын жөнөтүшкөнү тууралуу ал кечээ 28 октябрда социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Жазганына караганда анын атына жөнөтүлгөн посылканын ичинен кесилген иттин башы чыккан. Кечээ кечке маал мага Бишкек шаарынан посылка келди. Кутучага салынып, шөкөттөлүп, скотч менен майда урулган экен. Ичинде белгисиз бир жандыктын мыкаачылык менен кесилип тили чыгып калган. Баш сөөгү болуп чыкты. Эми мындай туугандар, чынында көзүм көрүп, кулагым укканды, анын ичинен элдин көйгөйүн, өзүм жашаган коомдогу болуп жаткан туура эмес көрүнүштөрдү, коррупция аралашкан иштерди, саясий өңүттөгү сын пикирлерди коомчулукка, социалдык тармактарга блогер катары ачык билдирип жүргөнүм чын. Баш кесмек бар, тил кесмек жок демекчи. Мен муну менен позициямдан кайтып калбайм, же коркуп калбайм. Болгону кыз кишиге ушундай нерсе жөнөтүү, ушундай мамиле кылуу туура эмес деп ойлойм. Кудай деген пендемин. Баарыбыз бир гана улуу Аллах Тааланын алдында гана алсызбыз. Жараткандын алдында гана күнөө кылуудан коркушубуз керек жана мыйзам алдында гана жооптубуз. Бул көрүнүш мага эмес, коомчулукка болгон коркунуч, бүгүн мага карата болгон коркутуу, эртең дагы бирөөнүн башына келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бүгүн тиешелүү жактарга арыз жаздым. Сураныч, коомчулуктагы, активист байке эжелер дагы кайдыгер карабай, оюңуздарды билдирүүгө чакырам. Улуттук коопсуздук комитети баштаган тиешелүү органдар посылка жөнөткөнүн дагы, буйртма бергенин дагы таап, мыйзам чегинде чара көрүп, мага коркунуч туулбай, зыяны тийбей тургандай чечип берүүңүздөрдү суранам. Ачык айтуу керек. Кектешкен кас душманым деле жок. Жөнөкөй бир пендемин. Болгону мен айткан чындыктар кимдир бирөөлөргө жакпай калса керек деп ойлоп жатам. Мекен үчүн, элим үчүн, жерим үчүн, жаштар үчүн, чындык үчүн тилимде, башымды кесип кетсе дагы позициямдан кайтпайм. Жазганым жазган, айтканым айткан деп жазган ал. Булак Эл Гезит сайты. Ыйга түшкөн Бакай Кашкарбаев, Садырбайке, эсиңе кел, чимкириктерди тазала, мени кабыл ал. Бакай Кашкарбаев аттуу жаран президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго кайрылып, аны кабыл алууну, кеңешчи кылып дайындоону талап кылды. Прокуратура, жогорку сот, УКМКнын тартипке салыңыз, иштесин. Чочкодой болуп жата бербей, 20 күн болду бийликке келгениңерге. Кыргыз элине эмне жакшылык кылды? Кыргыз эли күтүп жатат Садырбайке. Кабинетиңерге кирип алып, дайыныңар жок деди Бакай Кашкарбаев. Булак Назар Ньюс KG. Фарид Ниязов Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. Мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов Кыргызстанда көч түзүмдөрүнө ишенип, сөзүнө кирип кетпеген бир да президент жок болгон деп билдирди. 29 октябрда ал саясий билдирүү таратып, жаңы бийликке өлкөнү кризистен чыгарып, туруктуу өнүктүрүү жолуна салуу боюнча сунуштарын айтты. Ниязов президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башы Садыр Жапаровдун жана анын тарапкерлеринин жеке көз карашы жана программасы бар экенине ишенерин, ошондой болсо да өз сунуштарын айтууну туура көргөнүн билдирди. Ал өлкө жетекчилигин күч түзүмдөрүнүн пикиринен көз каранды болуп калуу деген катаны кайталабоого чакырып, тилекке каршы Кыргызстандын бир да президенти мындай көз карандылыктан оолак боло алган жок жана кайсы бир убакыттан кийин алар жарандык коомдун эмес, күч кызматкерлеринин гана пикирин алдыга кое баштачу деп белгиледи. Ошондой эле Ниязов күч кызматтары бийликтен саясий оппоненттерин каралаган маалыматтарды жарыялатып, алар президентке жеткирилип турган тажрыйба көп жылдардан бери болуп келгенин айтып, күч түзүмдөрү ички саясат эмес, өз иши менен алек болушу зарыл деп кошумчалады. Саясий маселелер боюнча коюлган талаптарга объективдүү жана калыс укуктук бааны күч кызматтары эмес, эксперттер, бейтаптар, юристтер жана журналисттер гана бере алаарын белгиледи. Эске салсак, Ниязов Атамбаевдин тушунда президенттик аппараттын башчысы, кеңешчиси кызматтарын аркалаган. Ал 2019 жылдагы Кой Таш окуясы боюнча соттолуучулардын катарында камакта отурат. Атамбаевдин тушунда бир катар саясатчылар коррупция, бийликти басып алууга аракет жасоо деген сыяктуу айыптар боюнча соттолушкан. Ошол жылдары саясий туткундарды коргоо комитети түзүлүп, тизмеге камакта жаткан 25 саясатчы кирген. Алардын арасында 2017 жылы камалып, быйыл 6 октябрда бошонуп чыккан азыркы өлкө жетекчиси Садыр Жапаров да бар болчу. Булак Назар Ньюс.
Пакистан Кыргызстандын медициналык окуу жайларын кара тизмеге киргизди. Министрликке медициналык окуу жайлар кара тизмеге киргени боюнча маалыматты Кыргызстандын Пакистандагы элчилиги кабарлаган. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев медицина тармагындагы адистерди даярдоочу жогорку окуу жайлардын ректорлору менен жолугушуу өткөрдү. Бул тууралуу министрликтен билдиришти. Күн тартибинде Пакистан медициналык комиссиясынын Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын кара тизмеге киргизип салганы талкууланган. Министрликке окуу жайлар кара тизмеге киргени боюнча маалыматты Кыргызстандын ошол өлкөдөгү элчилиги кабарлаган. Мунун себеби Кыргызстанда окуп кеткен пакистандыктардын дипломдору өз өлкөсүндө таанылбай жана алардын 90% Пакистан медициналык кеңешинин милдеттүү сынагынан өтө албай жатканында экен. Жетекчилик жаралган кырдаалды Кыргыз Республикасынын жана чет өлкөлүк жарандардын даярдыгынын төмөн сапаты менен байланыштырды, дешти министрликтен. Ошондой эле чет өлкөлүк студенттерге сапаттуу билим берүү жогорку окуу жайлардын кызыктар экенине карабай, алардын көпчүлүгүнүн эл аралык аккредитациядан өтпөгөнү белгиленди. Жаралган кырдаал инвестициялык климатка, аны менен катар билим экспортуна терс таасирин тийгизгендиктен мындан ары министрлик тарабынан жогорку окуу жайлардын ишмердүүлүгүнө, өзгөчө медициналык жогорку окуу жайларга болгон лицензиялык көзөмөл күчөтүлмөй болду. Муну менен катар жалпы көрсөткүчтү көтөрүү максатында министрликтин жетекчилиги пакистандык студенттерге болгон кабыл алуу талаптарын катаалдаштырууга чакырды. Ошондой эле билим берүү жана илим министри бир катар тапшырмаларды берди. Пакистан, Индия жана башка өлкөлөрдөн келген студенттердин көйгөйлөрүн чечүү, билим берүү деңгээлин көтөрүү үчүн бардык чараларды көрүү, эл аралык аккредитациялардан өтүү, коюлган тапшырмалар аткарылбаган учурда жогорку окуу жайдын лицензиясы мыйзам ченеминде кайрадан каралып чыгат. Талкуунун жыйынтыгында ректорлор тарабынан төмөнкүлөр сунушталды. Пакистандык тарапка кара тизмени кайрадан карап чыгууну сунушту. Жогорку окуу жайларындагы талаптарга жооп берүүсү боюнча топтоштуруу жана ал топторду кадам менен кара тизмеден чыгаруу. Пакистан тарапка Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларындагы көрсөткөн кызматтарды баалоо боюнча көз карандысыз комиссия уюштуруп, анын жыйынтыгынын негизинде кара тизмедеги жогорку окуу жайлардагы кайрадан карап чыгуусун сунушту. Кошумча жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү тарабынан Пакистандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси менен боло турчу жолугушууда Пакистанда жүрүп жаткан ортомчу контрактчылардын ишмердүүлүгү боюнча суроону көтөрүү өтүнүчү, пайда болгон көйгөйлөргө убагында жооп берүү жана билим берүү сапатын көтөрүү максатында мындай жолугушууларды белгилүү тартип менен өткөрүп туруу. Булак Спутник KG.